Москвада 23 жаштагы кыргыз жигит 7-кабаттан кулап каза болду. Москва шаарындагы кыргыз диаспорасынын билдиргенине караганда, Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жергетал айылынын тургуну Замирбек уулу Бектемир 19 сентябрь күнү Москва шаарында көп кабаттуу офистин сыртында иштеп жатып, 7-кабаттан жиби үзүлүп кулап кеткен. Тез жардам менен Москва шаарындагы биринчи ооруканага жеткирилген, 2 суткага жакын комада жаткан. Алган жаракаты өтө оор болгондуктан 21 сентябрь күнү каза тапкан. Кечээ маркумдун сөөгү Москва-Ош багыты боюнча мекенине келген. Кызылкыя шаарында 37 жаштагы жаран маң заты менен кармалды. Бул туурасында Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кызылкыя шаардык милициясынын ыкчам кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Кызылкыя шаарынын 37 жаштагы тургунунун үстүндөгү кара жана көк түстөгү спорт кийиминин сол чөнтөгүнөн түссүз оролгон жашыл түстөгү жана өзгөчө жети бар зат табылган. Анын салмагы 140 граммды түзгөн. Аталган тургун сурактан кийин өз ыктыяры менен жашаган үйүнө катып койгон 84 граммдан ашуун маң затты милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Бишкек шаарында кичи автобус 61 жаштагы аялды сүзүп кетти. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү билдирди. Жол кырсыгы кечки саат 8:30 чамасында катталган. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү коомдук унаанын айдоочусу 7 апрель көчөсү аркылуу бара жатып жөө жүргүнчүнү сүзүп алган. Жабырлануучу алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза тапкан. Унаа айып короого токтотулуп, чогултулган материалдар шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүлдү. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр мурда айтылгандай 1 октябрдан тарта эмес, ноябрдын ортосунан баштап берилет. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Ошол эле учурда айдоочулук күбөлүктүн ордуна 10 июндан тарта берилген бланктардын мөөнөтү 31 декабрга чейин узартылды. Мамлекеттик каттоо кызматы убактылуу алынган бланктын мөөнөтүн узартууга негиз жок экендигин белгиледи. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдүн жасалгасы жакшырып, сапаты дагы мыкты болот. Адам тууралуу маалыматтар жана сүрөттөр эски күбөлүктөрдөн айырмаланып, лазер принтерден чыгарылат. Жалпысынан алганда жаңы документте 20дан ашык коргоо элементтери камтылган. Социалдык тармактарда Жеңго деген каймана аты менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү катары айтылып жүргөн Кадыр Досонов менен Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаевдин жанаша басып келе жаткан тасмасы тараган. Бул тасма социалдык тармактарда кызуу талкууга алынууда. Учурда жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова тасма качан, кайда тартылганы боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын маалымдады.